Кадырман телекөрүүчүлөр, иш илгери программасын улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Отман күнүңүздөр менен. Быйыл глобалдык экономика 5,6% өсөт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 8 июнда Дүйнөлүк банк билдирди. Жаңы прогноз финансылык институт январда чыгарган болжолдуу сынактан 1,5 эсеге жогору. Бул дүйнөлүк экономиканын рецессиядан чыгуусунун эң жакшы көрсөткүчү. Былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу соода ишкердик токтоп, ал эл үйдө отуруп калганда глобалдык экономика эң төмөнкү деңгээлге ылдыйлаган. Ошондой эле Кыргыз өлкөсүндө да экономикалык абал жакшы эмес. Ал эми быйылкы көрсөткүчтөр кандай болот? Алдыда берүүбүздү экономика адиси менен кеп кылабыз. Иш илгери программасында экономика жана финансы министрлигинин экономикалыкча мөнүгүү бөлүмүнүн башчысы Улан Султанбаев студиябызда. Саламатсызбы? Отман күнүңүз менен. Мынакей 2 жылга жакындап калды десек болот. Бул пандемия келгенде дүйнө жүзүнө, ошондой эле Кыргыз өлкөсүндө дагы бир топ олуттуу таасирин тийгизди экономика жаатында. Ал эми быйылкы ушул дүйнөлүк банк жакшы өсүш болот деп божомолдорун көрсөтүп атат. Быйыл кандай болот? Саламатсыздарбы? Кутман таң менен. Рахмат сиздин сурооңузга. Бул экономика жаатындагы баягы кээ бир цифраларга токтолуп кете турган болсок, ички өндүрүү продукциясынын темп 166 миллиард сомду түздү. Өсүш ички продукциянын өсүшү 96,2% түздү. Кунтор иштетүү кенинин эмесинен тышкары бүгүнкү күндө салым менен 1,1% пайыздагы бүгүнкү күндө экономиканын өсүшү. Бул биринчи кварталдын, тактап айтканда, январь жана апрель айларынын 21 жылдын жыйынтыгы боюнча бул Улуттук статистика комитетинин билдирүүсүнүн маалыматтарына ылайык сизге айтып өттүм. Сиздин сурооңузга ылайык, бул Дүйнөлүк банктын берген билдирүүсүндө 8 июнда сиз жогоруда айтып өткөн билдирүүсүнүн негизинде бул дүйнөлүк экономиканын өсүшү бул 8,5%ды түзөт деп билдирүү жасашты. Эми Дүйнөлүк банк бардык мамлекеттер менен тыгыз катнашты. Алардын баягы цифрасын айтып өтсөк, эми ал өсүштүн себептери бар. Ал эң биринчи өздөрүнүн эле билдирүүсүндө айтып өткөндөй, себептери бул баягы Кытай дүйнө жүзүндөгү биринчи экономика деп койсок болот. 8,5% өсүштү берип атат. Андан кийинки экинчи орунду Индия, баягы дүйнө жүзүндө эң чоң катуу өсүп келаткан мамлекеттердин бири, 8,3% берип атат өсүштү. Потом үчүнчү орунда бул Аргентина 8%-ын тегереги, үчүнчү орунда 6,3% Америка Кошмо Штаттары берип атат. 4-нчү орунда Аргентина жана 5-нчи орунду Турция. Турция мамлекети берип атат. Бул эң башкы өсүш, баягы сиз жогору айтып өткөндө, баягы 2 жылдык пандемия жүрүп атпайбы? Пандемиянын негизинде баягы Кытай экономикасындагы баягы элдин баягы керектөөсүнүн муктажынын баягы коронавирустун кесепетинен баягы жылып калган үчүн баягы керектөөлөрдүн күч алышы менен баягы экономиканын өсүшү күтүлүү деп жатат. Бирок бул жерден баса белгилеп айтып кетишүү, бул баягы катуу экономикасы күчтүү мамлекеттер жана экономикасы баягы эме мамлекетинин баягы бюджетинин көлөмүнүн жана анын жардам берүүсүнүн баягы бюджеттин көлөмүнө жараша болот да. Бизге окшогон баягы өсүп келаткан жана өнүгүүчү мамлекеттердин катарына кирген экономикасы бар мамлекеттерде баягы өсүш темпи бир аз азыраак болот. Бирок мен жогоруда айтып өткөндөй, баягы 1,1% өсүштө болуп атат. Бүгүнкү күндө биз жылдын аягына чейин бир божомол цифралар менен где-то бир 3% деңгээлинде өсүш болот деп белгилеп атабыз да. Мынакей өзүңүз айткандай эле, бул Кытай дүйнөнүн экономикалык кыймылдаткычы, флагманы десек болот. Ал эми анын таасири жалпы дүйнө жүзүнө бир топ эле тийгизди. Ошондой эле Кыргыз өлкөсүнө канчалык таасир этти жана кайсыл өлкөнүн өндүрүштөрүнө мындай кесепети бир топ жогору болду десек болот. Эми баягы былтыркы жылдагы быйылкы болуп аткан коронавирус пандемиясынын кесепети баягы биздин экономикада жана анын кыргыз элинин жашоочуларына түздөн түз өзүнүн таасирин берип жатат. Бул бирден бир себеби баягы коронавирустун
кесепетинен бардык мамлекеттер өзүнүн баягы чек араларын жапты, экономикалык карым-катнаштарын азайта түштү. Биздин Кыргыз өлкөсүнүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн экономикасынын өзгөчөлүктөрү баягы бизде соода саттык менен жана кызмат көрсөтүү жагы бизде экономиканын где-то бир 50% деп коесузбу, жарым 50% ошону түзгөндүгү үчүн баягы ошол жагынан биздин баягы былтыркы жылдын аркы 2019-18 жылдарга салыштырмалуу экономиканын кескин төмөндөп кеткенин себептеринин баягы бири да. Соода сатым жок, Кытай Республикасы менен баягы чектешкен мамлекеттен болгондуктан жана биздин соода саттык алмашуу табаоборот деп коет. Ошонун баягы кескин түрдө азайып кеткендиги, границанын жабылгандыгы да. Вообще негизи эконом теориясына карап келгенде баягы экономикалык ар кандай школалар болгон жана ошол жерде биринчи баягы каты күчтүү зор десек болобу, экономикалык баягы кризис болгондо бардык мамлекеттер биринчи кезекте өздөрүнүн границаларын жабат дагы негизи. И өздөрүнүн баягы өзүнүн ички болгон күч аракеттердин бардыгын өзүнүн экономикасына салыштырат да. Мисалы ошол эле экономисттердин билдирүүсүнө караганда, ошол эле Дүйнөлүк банктын эмесинде билдирүүсүндө мисалы биздин баягы стратегиялык өнөктөштүк мамлекет болгон Россия деле ИАЭПтин алкагына мүчө болгондуктан деле алардын деле баягы өзүнүн эмесине салыштырмалуу бир 2%-ын тегерегинде, 2%-ын тегерегинде өсүш болот деп атат да. Эгерде баягы Орус Федерациясынын баягы өкмөтүнүн баягы дагы кошумча экономикалык жардамдары болгон болсо, балким ошто адан дагы жогору болот деген божомдоолор болуп атат. Бизге салыштырмалуу мисалы азыркы күндө баягы 100 күндүк программа дейсизби, өкмөттүн баягы конституцияга чейинки эски конституциянын негизинде 100 күндүк программаны азыр алкагында өкмөт иштеп жатат. Бүгүнкү күндө жаңы конституциянын кабыл алуу менен баягы өкмөт жоюлуп, кабинет, министрлер кабинети түзүлдү. Ошол кезде азыркы күндө экономика жана финансы министрлиги антикризистик дейбизби, план иштелип чыгат. Ошону жакын арада кабыл алсак дагы баягы мамлекеттин эмесинде алдыга жылууга мүмкүнчүлүк болот, Да. Аны айтсаңыз, коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу биздин быйылкы экономика кандай өнүгөт, кандай жолдо баратабыз азыркы тапта? Коңшу мамлекеттерде баягы Борбордук Азия мамлекеттерине жайгашкандыктан баягы эми ал мамлекеттердин ар бир мамлекеттин өзүнүн экономикасынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, өзүнүн территориясына, элинин санына карата өзүнүн экономикасынын өзгөчөлүктөрү бар. Коңшу мамлекеттерине караганда бирдей эле десек болот. ИАЭП өлкөгүндө деле сандары бир аз эле айырма бериши мүмкүн, бир аз эле болбосо так примерно ошондой эле да. Айтсаңыз, ал эми ушул экономикалык каачылыктан чыгып кетүү үчүн кандай жолдор керек биз үчүн, Кыргыз өлкөсү үчүн, кандай мамлекеттерден үлгү алышыбыз керек? Кыргызстан ЕЭПтеги мүчө болгондуктан 2015 жылдан бери мүчө болуп келатабыз. Ошол уюмдун, экономикалык уюмду дейбизби, ошонун баягы мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен биз кабыл алышыбыз керек. Кыргыз өкмөтү дейбизби, президентибиз дейбизби, азыркы бүгүнкү күндө жаңы конституциянын негизинде президент аткаруу бийлигинин башчысы болгондуктан баягы акыркы күндөрдө насалык маалымат каражаттарына деле чыгып атат, баягы эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп жатат. Мисалы Казак Республикасы менен деле баягы чек аранын соода саттыктын жогорулатуу боюнча, баягы алым өткөн чек арада болгон маселелерди жоюу боюнча, жүк ташуучу машинелердин өтүү мөөнөтүн кыскартуу боюнча, ошолорду тезирээк өтүү боюнча дагы баягы жумуш аракеттер жүрүп жатат байма-бай. Ал эми башка батыш өлкөлөрү дейли же Европа өлкөлөрү ушул инвесторлор жана насыя алгандарга, бизнес жаатында жүргөн адамдарга бир топ жеңилдиктерди карап жатышат. Ал эми Кыргыз өлкөсүндө бул жаатта сиздер тараптан, министрлик тараптан каралдыбы?
Эми жеңил пайыздагы кредиттерди берүү боюнча баягы ФСК дейбизби? ФСК 9 программасы баягы иштелип жатат. Айылча өндүрүүчүлөргө баягы жеңилдетилген кредиттерди, насыяларды берүү улантылып жатат. Бүгүнкү күндө баягы сиз жогорулап айтканда баягы эл аралык тажрыйба дейбизби? Батыш өлкөлөрдө, Батыш Европа өлкөлөрүндөгү тажрыйбалар. Эми алардын мамлекеттериндеги баягы экономикалардын өзгөчөлүктөрү бар да. Ал мамлекеттердин экономикалары күчтүүрөөк, алардын баягы базасы дагы күчтүүрөөк да. Ошон үчүн баягы Дүйнөлүк банктын билдирүүсүнө караганда ошолордун баягы экономикасы күчтүү мамлекеттердин өсүш темпи жогору болгондуктан баягы дүйнөлүк экономиканын өсүшү баягы 8,5% берет деп ошодон улам жооп берилип жатат да. Биздин мамлекетке салыштырмалуу эми мисалы жер үй кени ишке кирди. Кудай буюрса анын мисалы жер үй боюнча айта кетсек, билдирүү боюнча көрсөтүштөр жакшы болуп келатат, Да. Мисалы май айында Алтын альянс дейт, 3-июнга карата салык жана салык төлөмдөрүн киргизүү боюнча 142 миллион 814 миң сом которуп берди дейт мамлекетке. Мисалы ушундай мамлекет ишканалардын баягы өзүнүн которуп берүү боюнча баягы албетте ошол ички дүйнөнүн продукциясын өндүрүүсүн жана анын өсүш темпине баягы экономиканын жалпылап айтканда экономиканын өсүшүнө дагы өзүнүн чоң салымын берет да. Мамлекеттик салык кызматынын билдирүүсү боюнча дагы баягы коюлган пландар дагы өзүнүн 100% эмес, 104%ке чогулду деп айтып бере алабыз да, 20 миллиарддын тегерегинде. Ошол жалпылап айтканда экономикадагы болуп жаткан баягы кесепеттердин баардыгы баягы коронавирустун ошол эле Кыргызстанда болуп жаткан вакцинациянын, коронавируска каршы вакцинациянын темпине дагы жараша болот. Ошону канчалык биз тезирээк өткөрө турган болсок, эмдөө компаниясы, ошол эле эмдөө компаниясы дүйнө жүзү боюнча дагы өзгөчө коңшу мамлекеттердеги жүрүүнүн баягы тездигине карата баягы экономиканын өсүшү болот деп эсептелип атат да. Кыргыз экономикасынын өсүшүнүн дагы эмеси баягы жыл этегинде биз 3% өсүштүк деп айтып атабыз. Баягы бул дагы Кумтөргөндөгү иштеп жаткан өзгөчөлүктөргө салыштырмалуу да. Анткени алардын иштөө циклынын өзгөчөлүгү баягы бир жыл руданы казып чогултушат экенде, кийинки жылы аны өндүрүп баягы дайын продукцияга айландырып аны уже сатып баштаганда ошого салыштырмалуу экен да. Баягы былтыр казыштып, быйыл жыл этегинде баягы ошону эме кылган. Анан дагы бир экономикалык мааниде айткым келет. Акыркы могул былтыркы быйылкы жылдарына караганда Лондондук биржада мисалы алтындын 1 унцияга болгон алтындын баасы кыйла жогорулады. Менин билишимче акыркы маалыматтар боюнча бул $2000 жетейин деп калды 1 унцияда алтындын саны. Бул дагы баягы Кыргыз экономикасында баягы алтын өндүрүүчү мамлекеттердин катарына киргендиктен баягы бул дагы өзүнүн салымын кошот. Жакшы жыйынтыктарын берет. Бунун алтындын өсүшүнүн себептеринин бирден бир себеби баягы алтын мисалы дүйнө жүзүндө өтө аз. Ал баягы инфляциялык көзүтүштөргө каршы турат да. Поэтому ошол себептен баягы бардык мамлекеттер өзгөчө Орусия Федерациясы баягы өзүнүн золото валюттук резервин көбөйтүү максатында баягы бүттүк дүйнөнүн мамлекеттеринде алтынга болгон баанын керектөөсү жогорулгон себептен баягы алтындын өсүшү дагы кыйла жогорулап атат да. Улан Садырбаев, сизге чоң рахмат. Ушул быйылкы дүйнөлүк экономика, ошондой эле Кыргыз экономикасы кандай жолдо баратат, кандай өнүгөт, ушул маалымат бергениңизге чын ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, ИШ ИЛГЕРИ программасында экономика жана финансы министрлигинин экономикалык ыкчам өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Улан Султанбаев менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.